Ата-энеге ак болуунун акыбети тууралуу. Ата-энеге ак болбош керек экен да. Абу Бакранын Аллах андан ыраазы болсун айтымында пайгамбарыбыз ага Аллахтын салаты жана салмосун кыямат күнүнө сакталып эле калбастан бул дүйнөдө бат эле көрсөтүлө турган күнөөлөр, залымдык кылып чектен чыгуу жана тууган уруктан карым-катышты үзүү деген. Имран бин Хусейн Аллах андан ыраазы болсун мынтип айтат: пайгамбарыбыз ага Аллахтын салаты жана салымы болсун бизден зина, мас кылуучу ичимдик ичүү жана уурулук кандай күнөө дейсиңер деп сурады. Биз Аллах жана анын элчиси билчүрөк дедик. Пайгамбарыбыз ага Аллахтын салаты жана салымы болсун булар бузук, жаман иштер. Булардын жазасы кыяматта да, бул дүйнөдө да болот деди. Анан силерге эң чоң күнөөлөрдү айтайынбы? Аллахка шерик кошуу, ата-энеге ак болуу деди да